Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тил сабагы онлайн окуйбуз. 4-чү чейрек 2-чи тема. Кара мончок, карагат. Сабактын максаты ырдын тексти аркылуу тил жаттыктырып сабаттуу жазууга көнүксөңөр. Жер жемиштерди сүрөттөп, сөз өстүрүп, сүйлөө кебиңерди колдоно алсаңар, жер жемиштерди үзбөй, сындырбай өстүрүү үчүн көп эмгек жумшала тургандыгын түшүнүү менен бирге аралыктан окуу технологияларын колдонууну үйрөнө алсаңар, сабагыбыз максатына жетет. Үй тапшырмасында алынган жооптордун жыйынтыгы. Балдар, буга чейин өтүлгөн темада берилген тапшырманы силер WhatsApp аркылуу жөнөтүп жаттыңар. Силер жөнөткөн тапшырмаңарга карап көрүп, мен төмөндөгүдөй жыйынтык чыгардым. Жер жемиштердин сүрөттөрүн көрүп, аттарын атап, таанышып чыктыңар. Бүлдүркөн жөнүндө ырды жаттап, көркөм айттыңар. Жер жемиштердин ичинен бүлдүркөн жөнүндө кеңири маалымат алдыңар. Анда бүгүн балдар ушул жер жемиштердин ичинен биз карагат жөнүндө өтөбүз. Бул алдыңарда турган сүрөттөрдүн аттарын атап койсок. Жер жемиштерден кулпунай, бүлдүркөн, карагат, даңкуурай бар экен. Азыр ырды көркөм окуйбуз карагат жөнүндө. Карагат жеп адамы, чакырып турат адамды, көрөсүң түркүн жемишти, аралап чыксаң бадалды. Абдрасул Токтомушев. Балдар, китебиңердин 66 бетинде 3-чү көнүгүүнү карагыла жазуу иши боюнча. Бүгүнкү числону жазып алсак дептерге. Чыңкуран айынын 9-у. Аптанын күнү бейшембе. Онлайн сабагындагы жазуу иши. 3-чү көнүгүү. Таблицаны карайбыз анда. 1-чи карагат берилиптир. Карагатты үлгүгө карап окуп берейин. Карагат кичинекей тоголок, түсү кара, даамы кычкыл, жер жемиш, ал тоодо бакчада өсөт. Анда бул таблицаны карайбыз. Карагылач карагаттын 1-чи формасы берилиптир. Ал кичинекей. Андан кийин түсү. Ал кара кызыл. Даамы кычкыл деп сүрөттөлүптүр. Ушундай эле иретте биз кулпунайды жазабыз. Кулпунай сүйрүү, түсү кызыл, даамы таттуу, ал чарбактап өсөт. Андан кийинки катарларга дарбыз, чие, коон жер жемиштери жөнүндө сүрөттөп жазабыз. Балдар, кийинки көнүгүүбүз үлгү боюнча сүйлөшкүлө деп берилген китепте. Үлгү боюнча үйдө болгонуңарга байланыштуу үйдөн өзүңөргө шерик таап, үлгү боюнча сүйлөшүп көрөсүңөр. Андан кийинки көнүгүүбүз 6-чы көнүгүү үйгө тапшырма. Үйгө тапшырмада кара мончок, карагат деген ырды көркөм окуп, керектүү жерин жаттап алабыз. Анда силерге бир сыйра өзүм окуп берсем. Колуңарды коюп карап тургула. Кара мончок, карагат кандай болуп жаралат? Жегиңди эле келтирет, жеген сайын аралап. Карагат, карагат, кара мончок, карагат. Тоого балдар барышат, тойгончо жеп алышат. Кечке тарап келишип, томолонуп калышат. Карагат, карагат, кара мончок, карагат. Автор Долонов. Балдар, ушу менен силерге арналган сабагыбыз бүттү. Саламатта болгула.